Саламатсыңар кыргыз элим. Мен ушул Восход кичи районунун тургуну болом. Ушул Восход микрорайонунда көп жасалчу жерлер болуп атат. Ошол боюнча азыр чакан видео тартып атам. Бул 15-үй, ушул двордо 3 үй жайгашкан. Бул жерде мусорный бак. Мусорный бак постоянно толуу, убагында алынбайт. Ошол мусорный бактын астында мондай жер бар, талчык. Бул суу болот, кайра коргойт, кайра суу болот. Бул жерде эч ким баса албайт да. Жаныбызда мектеп жайгашкан. Ушул мектепке бараткан балдар ушул жаман жерлер менен өтүшөт. Андан ары кетсек, бул жерде жолдор жасалган эмес. Анан ушул 15-үйдүн астында 3 чоң темир бар. Азыр ошол темирден канча машина дөңгөлөктөрүн жарды. Биз буга чейин жаңы мэр эмес, мурунку мэрибизге кайрылганбыз. Ушул темирлерди алдырабыз деген, бирок ошол боюнча канча убакыт өтүп кетти? 1,5 ай болуп кеттиби? Ушу темирлер дагы эле турат. Мына карасаңыздар, мондай жолдун ортосунда чоң темирлер турат. Мындан канча машиналар дөңгөлөктөрүн жарышты. Мына бул жерде биз машинабызды кое албай, ар кайсы жерге качып коебуз да. Бул жол жасалган эмес. Бул жолдон күнүнө канча машина келип токтойт, канча машина өтөт. Мына бул жолубуз жасалган эмес. Бул темирлер чыгып турат. Анан дагы бир көйгөй, кичинекей балдарыбызга ойной турган площадкалары жок. Бул жерде машиналар коюлат. Ошонун жанында эле балдар ойной беришет. Бул жерде тренажерлор коюлган. Алар уже көбү сынып, темирлер чыгып калган. Бияка балдарды жибергенде кооптуу болуп атат. Ушул жерди биздин мэриябызга кайрылат элем, ушул жерди ограждение кылып, ушул 3 үйгө бир детская площадка салып берсе жакшы болот эле. Парковочный месталарды салып берсе, жолунда асфальттап берсе. Бул жерде кичинекей ограждение бар экен. Чекесин тоосуп, бул жерден мояка чейин тазалап, көп эле кенен жерде ушунун баарын алып туруп, тазалап, анан кичинекей бебөктөргө ойной турган площадка жасап берсе жакшы болот эле. Чекелерин тосуп, балдарды эшикке чыгарып ойноткондо кооптуу болуп атат да. Себеби бул жерде машиналар парковка болот, жанында эле балдар ойной берет. Могу темирлерди алып салыш керек го дейм. Бул темирлер менен балдар деле ойной албайт. Темирлерди алып салып, могу жерге тазалап, анан парковочный месталарды өзүнчө коюп, игровой площадканы өзүнчө жасап берсе деп мэрияга обращение кылабыз. Ушул видеону тартканыбыздын себеби күн сайын жумушка баратып, жумуштан келатып, ушул жер жасалып калса жакшы болот эле деп, анан акыры ушул видеону тартканга себеп болуп отурабыз. Баарыңар аман болгула, бар болгула.